колдонуучуну аласыңар дагы могул жерде анын ситуацияларын жазсаңар да. Кайсы ситуацияларда алар сиздин курска жазылыш керек. Ошол ситуациясын карап көрөсүңөр дагы анан жерден силерде бир сайт чыгыш керек. Здесь пример, мисалы Uber деген кантип чыккан. Же болбосо Яндекс Такси деген кантип чыккан. Ошол примерде мен шекте жазып коем, на самом деле там было написано не. Орточо колдонуучусу мисалы ошол эле Нью-Йоркто жашаган киши болгон. Ал өзүнүн машинасын жумасына 1-4 жолу эле колдонгон жумушка барып келиш үчүн. Анткени аларда көбүнчө метро, анан кээ эле мисалы семьясы менен жакка чыкканда машина айдаганда, анан машинесин жок болсо 1 саат айдаган. Анан көпчүлүгү ошол машинеси жөн эле турган. Анан ошол анын проблемасы то, что машинеси эскирген, плюс ал машинесине аябай көп акча короткон. Анан ошону кантип чечем дегенде, ойлонуп келгенде ал ошол машинесин арендага берип, машинесин жөн эле турбай, жөн эле эскире бербей, кичине акча алып келип эскиргенине көбөлгө түшүндүм да. Ошондон анан Uber деген жанагы приложение пайда болду. Түшүнүп болду? Да. Мына биз эмпатия кылдык, эми фокусировкага кетип атабыз да. Фокусировка кылыш үчүн ошол көйгөйүнө, анан ошол бир адамга фокус кылганда, биз анан идеябыз чыгат. Курсубузду кандай кылышыбыз керек депчи. А потом ошол идея чыккандан кийин биз канал тандайбыз дагы и уже продать. Бул жерде кырдаал да, мен жаранды окуп койдум. Кырдаал. И ситуация бул жердечи. Экинчи эмесинде мен буну өзүм кыргызча окудум. Кырдаал. Ошол жерге жазам деп унутуп кеттим да. Бул жерде ситуация. Колдонуучу ситуация инсайт. Анан бизде колдонуучу 4-5 болсо 4-5, ар кандай ситуация болот, ар бирине ар кандай курстук кантип ар бир кардарга адаптировать этсек болот, ошол жактан чыгат.